Саламатсыздар бардактуу теле көрүүчүлөр, Элдин уулу программасынын бул жүрүшүндө биз теңир колдоо мүмкүнчүлүгү чектелген уюмдун жетекчиси Абдумалик Ахматов жөнүндө сөз кылабыз. Биз менен биргеликте болуп чыгарылышыбызга ортоктош болуңуздар. Assalamu alaikum, кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы, кел. Тагдыр адам баласына ар түрдүү сыноо берет тура. Бул жашоого мүмкүнчүлүгү чектелген майып болуп төрөлгөн балдардын саны көп катталууда. Бирок алар үчүн балдар үйүнүн шарты кандай тарбия алууда? Мына ушул тууралуу Элдин уулу теле берүүбүздө теңир колдоо мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды коргоо борборуна барып, абалын көрүп, таанышып келдик. Эми айтып неме алсам 2005-жылы балалуу болгом, ошону соорукчан болуп синдром Даун алып калып. Анан кийин балабызды үйдөн өнүгүп өстүргөнгө аракет кылдык, неме кылдык. Анан кийин бирок коомго кошконго кош керек болду. Анан кийин бул ошол кезде же мектепке же садикке мындай балдарды албагандыктан анан кийин ушул жерден ушундай чечимге келдик да. Ушундай мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга ушундай борбор ачсак, анан кийин ушул балдарга кызмат көрсөтсөк деп. Анан кийин ошол менен борбор ачылып неме алып калды. Ошо 2009-жылы борборду ачтык. Ошодон бери иштеп келатабыз. Баланын билеги ооруса ата эненин жүрөгү ооруйт дегендей, бул уюмду ачуу демилгеси балдар үйүнүн жетекчиси Абдумалик Ахматовдун башына оор сыноо түшкөндө келип чыккан. Мүмкүнчүлүгү чектелген болуп төрөлгөн баласын башка балдар сыяктуу бала бакчага бара албасына көзү жеткен соң бул уюмду ачуу идеясы келгенин айтат. Каарманыбыз бул борбордо иштегендердин көпчүлүгү ушул жерде билим алган балдардын апалары экенин кошумчалады. 2009-жылы ошо мэрия тарабынан бизге 6 балалык бала бакчанын бир имаратын берип туруп, анан кийин ошол жерге иштеп калдык. Бала бакчанын немесинен 2 эле бөлмөсү бар болчу. Анан кийин ошол башынан баштап неме алган балдарыбыз аз болчу. Анан кийин балдарыбыз бара-бара көбөйүп, ошо эл билип калды бизди иштеп атканыбызды. Анан кийин бара-бара балдарыбыз көбөйүп, балдарга кызматтарды көрсөтүп баштадык. Анан кийин ушунча жылдан бери мына иштегенибизге 9 жыл болуп калды. Ошодон бери көбүлө балдар биздин ушул борбордон кызмат алышып, ушул мектепке даярдашып, анан кийин көбүлө балдар мектепке да окуп кетишти да. Айта кетип неме алсам, ушул азыркы ушул күнгө 9 бала мектепке даярданып, мектепке кетишти да. Ушул Талас шаарында, Бишкекте атайын мектепке окуп кетишти. Ушул Талас район мектептерине кадимки мектепке окуп кетишти да. Азыр ушул учурда азыр биздин борбордо 20 балабыз бар. Ошол 20 балага социалдык ар кандай кызматтарды көрсөтүп жатабыз. Биз мурда жанагы тар кичинекей имаратта отуруп неме алсак, азыр мына Кудай буюрса 18-апрелден баштап ушул заңгыраган чоң имаратка көчүп келгенбиз. 2009-жылдан баштап 2015-жылга чейин ушул алтын балалыкта ошол жерде иштеп турдук. Анан кийин имарат эски болчу, 30-жылы салынган имарат болчу. Анан кийин бул ошого байланыштуу аябай эле авариялык абалда болуп, неме болуп, улам шыбактары көчүп, полдору чирип неме алып калгандан анан кийин айла жок. Анан кийин ушул борбор жабылып калбасын, ошол балдар каяка бармак эле, тиги борбор эгерде жабылып калса балдар каякта калат деп, ошол себептен тети Горгаста өзүбүздүн менчик тамыбызды бошотуп, анан кийин ошол жака борборду көчүрүп алдык. Ал Горгастагы да тамда, ал жерде да 2 жылдан ашык иштеп калдык. Анан кийин Кудайдан буйруп, мына ушул жерден неме ачты, Кызыл Ай коому. Ушул Швейцариянын каржылоосу менен ушул жерге жаңы имарат салып беришти. Бул имаратыбыз аябай чоң кенен болду. 18 апрелден баштап ошол жерге иштеп калдык.
Бул убакка чейин теңир колдоо мүмкүнчүлүгү чектелген борбордун имараты оор шартта экенин, азыркы балдар үйүнүн учурдагы шарты мурункуга караганда бир кыйла жакшырган. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн азыркы тапта баардык шарттар каралган. Мезгил менен логопеддер сабак өтүшүп, балдарды көзөмөлгө алып турушат. Аларды мектепке даярдоого кам көрүп, сабактар өтүлүп турат. Ар бир балага өзүнчө көңүл бурулуп, шарттар түзүлгөн. Бул кабинет логопеддин кабинети. Ушул жерге тегин эме алып туруп, ушул баланы сүйлөө речини ушул жерге тиги өнүктүрүү боюнча сабактарын өтүп неме алып калат. Ушул жерден тиги неме алып туруп ар кайсысын ыкмага салышып, ар кайсынын немелери менен ушул жерден сабак өтүп баланын сүйлөө речинин өнүктүрөт да. Бул кабинетибиз ушул аутист балдарга ушул жерге сабак өтө турган бөлмөбүз. Анан кийин ушул жерге өздөрүнчө ушул балдарды анткени аутист балдарга бул тынчтык керек. Тынч кабинетке ушул жерде сабак өтүш керек да. Анан кийин ар бир балага ушундай немебиз бар. Мындай папкалар, анан кийин немелери ушундай немелер менен. Бул аутист балдарга ар биринин мындай китеби бар, дептери. Ушул ар бир балага неме алып туруп, анан кийин ушул тема менен аботерапия менен мындай сабак өтүп турушат да. Айтор ушул өтүп туруп анан кайра эгерде неме алса, ошону кайталашып, мониторинг жасашып, неме алышып өтүп сабак өтүшөт да. Бул эми ушул балдарга сабак өтө турган классыбыз. Ушул жерге жана мектепке даярдаган программа менен окутабыз да ушул жердечи. Мына азырда ушул мектеп эжекеси окутуп неме кылып атат, ушул жерге ушул мектепке даярдык. Ушул жерге жанагы нулевой класстын программасы менен сабак өтөбүз да. Ушул мектепке даярдап. Андан тышкары биздин чоңураак балдарыбыз бар, алар уже тиги неме кылып туруп тамга таанышып, жазып, окуп, ошондой кылып калышкан да. Ар бир балага индивидуальный мына жерден өзүнчө сабак өтүлөт да. Бул эми тиги биздин балдар уктоочу бөлмөбүз. Балдарыбыз сәл неме кылып туруп, өзү бойлор чоңоюп неме кылып калган, азыр ушу сәл чоңураак кроваттарыбызды да алганга аракет жасап атабыз. Ушул жерге бир 2-3 керебет алып алсак, мына двухъярусныйдан чоңурагында, размерин чоңурагы. Анан ушу менен бүтөт эле. Эми бул жерден айтып неме кылып кетсең, биз бул жерде бүт социалдык бүт эле кызматтарды көрсөтөбүз. Ошол эле социалдык турмуш тиричилик, педагогикалык, психологиялык, культурный айтор ушул жерде балдарды ушул жерден өзүн алып жүрүп, өзүн тиги бети колун жуугандан баштап ушул тиги неме туруп тамга таанып, окуп, жазганга чейин үйрөтөбүз да балдардычы. Биз бул жерде эң биринчи максатыбыз ушул жерде ушул балдарды өз алдынча жашоого даярдаш керек да. Анткени неме алып туруп балдар чоңойот, неме алат, анткени баары бир бул балдар анан кийин өз алдынча жашап, өз алдынча анан кийин коомго кошулуш керек да. Анан кийин ошого биз ушул даярдап атабыз да. Эми бул жерде ооруларды айтып неме кылып калсам, бизде ар кандай балдарыбыз бар. Мына жерде синдром Дауна деген, аутизм, ДЦП, кулак укпаган балдарыбыз бар. Эпилепсия менен балдарыбыз бар. Андан тышкары ушул жерде тиги акыл чектелген балдар да. Бул имарат Швейцариянын Кызыл Крестинин жана Кыргыз Республикасынын Улуттук Кызылай коомунун жардамы менен курулду. Имарат чоң, кенен 18 апрелде ачылып иштеп жатат. Бул жерде ар кандай балдар бар. Мисалы синдром, Дауна, аутизм, ДЦП жана башка. Мүмкүнчүлүгү чектелген борборго Талас шаарынан эле эмес, шаарга жакын айылдардан да ата-энелер балдарын алып келишет. Ушул жерде азыркы учурда ушул жерде эми тиги 3 жылдан бери эч кандай каржы жок болгондон жалаң гана өзүбүз каржылап иштеп атабыз. Анан ошондон деле азыр ушул жерде бизде 2 атайын мугалим ушул балдар менен иштеп неме кылып аткан, тарбиячынын жардамчысы бар, ашпозчубуз бар. Анан кийин мен жетекчи ушул жерде неме кылып атам. Иштегенбиз. Ушул жерде азыр 6 киши иштеп эмгектенип атабыз. Эми ошо тиги каржы жок болгонго байланыштуу ушул жерде азыр иштеп аткан көп эле иштеп аткан кыздарыбыз бүт эле ушул ата-эненин ичинен да, ушул майып балдардын ата-энеси да. Анан кийин ушул неме алып туруп волонтерыбыз катары эле иштеп жатышат да. Айлык майнасы жок. 2015-жылы мэрия тарабынан бизге 58,5 сотик жер берилген, тиги мал базар жактан. Анан кийин азыр ушул
биз ашар жолу менен жана алтын казыкта турган жана кутучалардан чогулткан каражаттардан биз фундаменттин пайдубалын тургузуп койгонбуз. Пайдубалын тургузуп неме кылып койгонбуз, анан кийин бирок анан кийинки курулуш иштерине каражатыбыз жок болуп атат да. Эми Кудай буйрса ошол жерге каражат табылып, имаратыбыз туруп калса, биз ошол жерге чоңураак 18-тен ашкан балдар менен ошол жакта иш алып бара алган жатабыз да. Анткени бул 18-тен ашкан балдарыбыз же эч кандай кесиби жок болуп калса, же эчтеке колунан жумуш келбегенден кийин ошол жерге биз ошондой ишканаларды ачып, ата-энелерин балдары менен кошо ошол жака иштетип, ошо эмгекке тартып ошолорду. Анан кийин ошондой болуп туруп, адам жанагы мамлекеттен алып аткан пособиясына тышкары ошол жактан бир аз болсо дагы айлык маяназын таап неме болуп турса жаман болбойт эле дейм да. Эми бизге баягы жаңы ачылып неме алган аябай кыйналып неме болуп атканбыз, чын. Же өзүбүздүн каржылообуз жок, же эчтекебиз жок болуп неме алгандан кийин азыр Кудайга шүгүр болуп калды, бизди эл таанып калды, эл билип калды ошол жерге. Андан кийин көп эл кайрымдуулук кылып туруп бизге кайрылышат да. Бирөө унун, чайын, майын алып келишип, ушул тамак аштарын акчалай жардам беришет. Андан кийин андан тышкары волонтерлор көп келишет, ошол балдарга келип туруп ушул жерге ойнотуп кетели, ушул балдар менен бир аз убактыбызды бөлүп туруп ушул балдарга көңүл буруп коелу депчи, ушулардын маанайын ачып. Андан кийин ушул учур менен пайдаланып бир азчылык билдирип кетет элемин. Ушул эл журтка ушул эл бар экен, журт бар экен, биз ушул жерге иштеп атабыз азыр. Ушул эч кандай каржыбыз жок болсо дагы биз ушул борборубуз чагылбай азыр иштеп атабыз да биз. Эми пландарыбыз неме кылса, Кудай буйрса азыр неме алып туруп ушул жерге азыр каржы тапсак бул жерден азыр неме алып туруп көп эле атайын адистерди алып туруп биздин борборубузга ушул жерде Талас область боюнча ушул ресурстук усулдук борбор болсо деп неме кылып атабыз да. Ушул жерден тиги неме алсак, келген балдарга болушунча болсо максималдын түрүндө ушул балдарга кызмат көрсөтсөк да. Жашоодо ар кандай себептер менен инсан майыптыкка учурайт. Кээ бири тубаса болсо, кээ бири кырсыктан улам денеге жаракат алып майыптыкка кабылат. Бул берүүбүздү жыйынтыктап жатып, жаратканыбыз бөөдө кырсыктан сактасын деген тилекти айтабыз.